Байтушум компаниясынан ушу кредит алганбыз. Анан өткөн жылы ушу бир аз узартып бергиле деп кирген элек, узартып беришкен, анан сотко бербейбиз деп айтышкан да. Анан кийин сотко беришип азыр. Анан кийин 1-мартта торко коюп атат да, кантта, биздики жээкти айында да. Анан торко коюп сатат дегенден 29-unda жолдошум ошо переживать эткенден инсульт алып атат да. Анан мен ошого чыгып аткам, мен кичинекей балам бар, 1 жашта. Анан кийин ошо балам менен мен мисалы каакка барам. Канча алдыңыздар эле? Анан 200 миң алганбыз, 240 деп туруп алып атат 240 миңге. А биздин үйүбүз өзү 20 миң, 15 миң доллар турат да. Биз аны төлөбөйм деген жокмун, мен төлөйбүз. Бир аз узартып берсин, 2-3 жылга узартып берсе, анан кийин төлөп кетет элек. Көп айтылып атат, ушул банктар залогко үйлөрдү алып, анан кийин эшикке чыгарып коюп, үйүн сатып дегендер. Бизде Байтушумдө 12 жыл иштеп атабыз. Биздин бир дагы клиенттин үйүн алып, адамдарды көчөгө чыгарып эмеспиз. Эреже боюнча, закон боюнча биз деген сот катары үйдү өзүбүздүн балансызга алышы мүмкүн. Бирок ошол алган күнү дагы биздин клиенттер ошол үйдө жашай беришет. Алар биз кайра сатып алабыз деген күнү ошол азастан келип, акчасын төлөп, анан кийин өздөрүнүн үйүн эле кайра бизден сатып алышат. Биз деген үчүнчү жакка сатышыбыз мүмкүн. Эгерде биздин кардар өзү макул болуп, өзү бир үчүнчү жакта клиентти таап келсе, ошондо биз сатышыбыз мүмкүн. А так биз деген андай не судебный порядок деп коет, ошону эч качан колдонгон эмеспиз. Только сот катары барабыз. Эгерде ошондой болуп калса, биздин кардарлар өздөрүнүн үйүн кайра сатып алганга мүмкүнчүлүгү 100%.